Дан эгиндерин оруп жыйуу дыйкандар үчүн гана эмес, өрт коопсуздук кызматкерлери үчүн да эң кооптуу мезгил. Өткөн жылы Жайыл районунда оруп жыйуу маалында 7 гектар дан массивдери күйүп кеткен. Мына ошондуктан талаага тартылган ар кандай эгин жыйноочу техника өзгөчө өрткө каршы жабдуулар менен камсыздалышы керек. Азыркы учурда баягы кооптуу мезгилге карата өрттүн алдын алуу иштери боюнча иш алып барып жүрөбүз. Надзордун сотрудниктери менен биргеликте. Ошондой эле эми баягы негизги максатыбыз калкка, элибизге өрттүн баягы коопсуздугу боюнча эрежелерин жеткирүү да. Баягы өрт бул деген кандай бир тилсиз жоо деп чоң баягы материалдык чыгымга алып келчү нерсе, ошону элге жеткизүү да. Жайыл айыл чарба өндүрүштүк кооперативинин дыйкандары бир жума бою талаачылыкта кызуу эмгектенип жатышат. Кызматкерлер билдиргендей, алар өрт коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурушууда. Маселен, кээде табият кырсыктарын алдын алууга мүмкүнчүлүк жетишпей калат. Алсак, быйыл 45 гектар жерди мөндүр басып калган. Келтирилген зыяндын суммасы 2 миллион сомду түздү. Бүгүнкү күндө кооператив жакшы жашайт. Битке кырсыктап калдык. 2 күн болду. Бул 3-чү күн. Өйдү жактан бизде верхний зона деп коет. Өйдү жактан 45 гектар жерибизди будай арпа өрөнүбүз кетип калды. Мөндүр жаап кетти. Атак жашап атабыз. Бөлөккө эч нерсе жок. 2 күн болду. Баштадык. Урожайды чаап атабыз. Мына өзүңүз да көргөндөй тетеки арпалар турат жерде, будайлар турат жерде. Чаап баштадык. Дагы бир өрткө кооптуу жер бул бир таңгак чөп сатылган жер. Бир жума мурун газ жабдыктары иштебей калгандыктан жалын чыккан. Өрт чөп жүктөлгөн унааны жалмап, андан соң кошуна унааларга өткөн. 2 өрт өчүрүүчү унаа 1 саатта өрттү өчүрдү. Келтирилген зыян 1 миллион сомго жакын. Мына өткөн жумада эле маякта ушул жерде өрт катталды. Бияктан 2 машина күйүп кетти, чөө менен күйүп. Мына жанында турган постройкага дагы залакас дейт да, көрдүңүздөрбү, момундай болду. Бияк стихийный торговля болот. Өзүнүн правила боюнча буга бүт уруксат алыш керек. Обеспеченность пожарной безопасности боюнча биякта пожарный щит коюш керек, водоем болуш керек биякта, огнюштер болуш керек, расстановка мына машинелер келген машинелерди чөп менен өзүнүн расстояниясы менен определенный метр менен коюп коюш керек. Белгилей кетсек, өрт коопсуздук эрежелерин бузгандар үчүн бир жолку айыппул 7500 сомду түзөт. Учурда өрт эрежелерин бузгандар үчүн же туура эмес жүргүзүлгөн иш-чараларга мамлекеттик органдар гана жооп берет. Ал эми жеке тараптарга айып салынбайт, себеби жеке менчик ишкерлерге 2 жыл мурун киргизилген мораторийдин чоң таасири бар. Ошто булар жол ачык, киши өтөт бияктан. Ошол жагынан коркунуч көп да биякта өрт чыкканга. Анда эми момундай частный иштерге физический лица болот. Бул административный кодекс о правонарушениях. Анын статьясы бар, 143 статья. 7,5 миң сом физический лицого штраф салынат. Ошондой нарушение кылса. Ошол болуп аткан иштердин бүт алдын ала алып аткан иштерибиз. Келип ошо элдерге түшүндүрүү иштери өткөзүп атабыз, айтып сак болгула, өрт кырсыктан абайлагыла деп ошондой иштерди алып баратабыз. Үстүбүздөгү жылдын январь айынан июнь айына чейин Жайыл районунда 47 өрт кырсыгы катталган. Өткөн жылдын ушул мезгилинде 36 өрт кырсыгы катталган. Буга байланыштуу учурда өзгөчө кырдаал министрлигинин кызматкерлери тарабынан тилсиз жоонун алдын алууга жана болтурбоого кам көрүшүүдө. Аны менен катар өрттү өчүрүү иш-чараларын улантылууда. Жанар Есенова, Жумабай Исманалиев, СТВ.